Гүлзат Мамытбек мурдагы жолдошун сотко берди. Ырчы Гүлзат Мамытбек мурдагы жолдошун сотко берди. Буга ырчынын мурдагы жолдошу Талант Курманкуловдун кол көтөргөнү себеп болгонун айтат. Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашып жатканда үйүнө барса киргизбей иш жагына тепкен. Мындан улам мал Чүй облустук сотуна арыз менен кайрылган. Ырчынын айтымында сот декабрь айында болот. Ошондой эле мурдагы жолдошу 2016-жылы бейбаштык беренеси менен соттолгонун кошумчалады. Ушул жылдын февраль айында Гүлзат Мамытбек мурунку жолдошу менен ажырашкан мезгилде балдары жана үйү жолдошунда калган. Ал балдарын жана үйүн өзүнө алуу максатында Сокулук райондук сотуна кайрылган. Бирок сот Талант Курманкуловдун пайдасына чечип берген. Эскерте кетсек, Гүлзат Мамытбек менен Талант Курманкуловдун ортосунда 3 бала бар. Учурда ырчылык менен да алектенип жүргөн Гүлзат Мамытбек америкалык режиссер Хуан Буэндияга 2018-жылдын декабрь айында турмушка чыккан. Бирок акыркы ММКларга берген маалыматына караганда, ал менен 2 ажырым жолго түшүшкөн. Булак Суперкежи сайты. Бир кездери сиз мырзаларга карата 40 талап коюп, ал талаптарга жооп берет деп испан жигитине турмушка чыкканыңызды билебиз. Мындан мурунку берген маектериңиздин биринде ал адам менен 2 ажырым жолго түшкөнүңүздү айтыпсыз. Ооба. Ушул тууралуу айтып бере аласызбы? Ал киши азыр кайда жана мамилеңиздер кандай? Жакшы, аябай мамилебиз жакшы. Аябай жакшы киши да ал. Билими бар, аябай бийик деңгээлде. Бирок биз кичине мындай аял анан күйөө катары келише албадык. Эмнеге? Бул кишинин балдары жок. Анан кийин Европада кичине балага көз карашы башкачараак. Анан тем более өзүнүн баласы болбосо түшүнө албайт экен. Анан киши Эквадордо күттү, кел экөөбүз, мен мыкты режиссерлордун биримин Голливудда биздин жолубуз ачылып атат, кел десем мен бара албадым. Биринчиден ошо балдарым себеп болду, экинчиден мен бара албадым. Анткени менин проектим бар. 2020-жылы Кыргызстанда англис сүйлөшүм керек. Мен Кыргызстандын эң мыкты англис тилди берген мугалимдериненмин. СНГ боюнча дагы. Азыр мобилдик приложением чыгып атат, телефондон үйрөнөбүз. Азыр инвестор таап, баягы дагы жакшылар киргизип, жакшы өнүктүрөбүз. 2020 Кыргызстанда англис сүйлөшүш керек. Мен ушундай убада берип алгам. Мен бара албайм десем, анан таарынды кичине, анан кийин экөөбүз мындай кичине эметет окшойбуз дегенден макул дедим. Анткени сенин максатың тил болуп атса, менин максатым бул болуп атса, түшүнбөй атат да. Кандай ушунчалык элиңди жакшы көрөсүңбү дейт. Мен айттым ушундай жакшы көрөм, мен ушундай фанатично жакшы көрөм элимди. Мен Кыргызстандын багына жаралган. Ушуну менин миссиям десем, ой мен билбейм, мен Эквадорду анча жакшы көрбөйм дейт. Анан түшүнүп атам дедим. Эми ар кимдин өзүнүн эмеси бар, табияты бар. Ошо бирок киши келет. Проекттер стол тура. Мен Азиядан барып бир-эки фильм тартышым керек. Ошо десем башкыр бол деди, ойнойсуң дейт. Мен пожалуйста дедим. Ошо азыр кабарлашып эметип атабыз. Бирок жакшы. Эки жак ажырадык, аял менен күйөөсү катары. Бирок дос бойдон калдык. Аябай жакшы мамиле.